Кызга 40 үйдөн тыюу дешет. Кыз адеби кымбат деп, улутуңду сактайм десең, кызыңды тарбияла. Тегеңди сактайм десең, уулуңду тарбияла дешчү. Кыргыз эли эзилтеден кыз баланын тарбиясына өзгөчө маани менен жоңойтуп, төрүлгөндөн баштап өзгөчөлөп бакканга аракет кылышат. Кыз кызыл алтын, кызы бардын назы бар деп коюшат. Төргө отур, босогого отурсаң кедей болуп калабыз деп, жогору отургузуп, сенин ордуң төрдө деп кызды аябай аздектеген. Кыз кылыгы менен кымбат деп айтышат. Ооба, бул айтылган таасын сөз дел эртеден бери ооздон оозго айтылып келгенине турмуш өзү күбө. Кыз бала үйдө конок, себеби ал бирөөнүн бүлөөсү. Унутпагыла кыздар, кыз бала бейжай баспайт. Эгер алыс сапар тартсаңыздар, эже, жеңе, же болбосо агаңар менен баруңар абзел. Ошондуктан эске тут, бой жеткен кыз бала кара кийим кийинбейт, чачын жайган эмес. Кийимди дагы жарашыктуу кийүүбүз абзел. Кымбатына качырбай, өзүңдүн боюңа, өңүңө, жашыңа карап жарашыктуу кийим кий. Сулуулук деген сырткы келбете эмес. Сулуулук бул кыз ийкемдүү, жайдары мүнөзү менен, ыймандуулугу менен, боорукерлиги менен, чынчылдыгы менен, эмгекчилдиги менен, тазалыгы менен сулуу.